Дәвәт дин жеткирүү 26. Дуррат бин Абу Лахаб радиаллаху анха риваят кылат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам минбарда олтурган мезгилде бир киши ордунан туруп мындай суроо узатты. О Алланын элчиси, адамдардын эң жакшысы ким? Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам адамдардын эң жакшысы баарынан Куранды көп окуган, башкаларга караганда Алладан көбүрөөк корккон, башкаларга караганда көбүрөөк жакшылыкка чакырган, башкаларга караганда жамандыктан кайтарган. Баарынан тууганчылык мамилени бекем сактаган киши, деди. Дуррат бин Абу Лахаб радиаллаху анха риваят кылат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам минбарда олтурган мезгилде бир киши ордунан туруп мындай суроо узатты. О Алланын элчиси, адамдардын эң жакшысы ким? Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам адамдардын эң жакшысы баарынан Куранды көп окуган, башкаларга караганда Алладан көбүрөөк корккон, башкаларга караганда көбүрөөк жакшылыкка чакырган, башкаларга караганда жамандыктан кайтарган. Баарынан тууганчылык мамилени бекем сактаган киши, деди. Дуррат бин Абу Лахаб радиаллаху анха риваят кылат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам минбарда олтурган мезгилде бир киши ордунан туруп мындай суроо узатты. О Алланын элчиси, адамдардын эң жакшысы ким? Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам адамдардын эң жакшысы баарынан Куранды көп окуган, башкаларга караганда Алладан көбүрөөк корккон, башкаларга караганда көбүрөөк жакшылыкка чакырган, башкаларга караганда жамандыктан кайтарган. Баарынан тууганчылык мамилени бекем сактаган киши, деди. Табарони Маджма уз Заваид.